Биз түз эфирдебиз. Жана ушул саат ушул мүнөттөрдө бүгүнкү эфирибиз мындай ар түркүн түстүү боекторго бөлөнүп отурат. Коноктоо жаттай дедим, бирок кайсы бирин унутуп каламын деп да коркуп атам. Ырчы, бийчи, дизайнер, композитор, обончу жана жөн гана дагы бир 4-5 өнөрдүн ээси, 7 өнөрдөн ашат, бирок аты 7. Лира Севен бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Жана биздин алтын эжекебиз. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кутмандуу тааңыңыздар менен. Бирге болсун, бирге болсун. Маанайыңыз жакшыбы? Өзүм да түшүнбөй калдым. Кантип келип калганымды. Жакшы экени байкалып турат. Сиздин баш кийимиңиз абдан өзгөчө костюмдар менен бүгүн кирип келиптирсиз. Сизди азыркы учурда эмне үчүн сахнадан көрбөй калдык деген суроо жаралып атса, демек азыр костюмдар менен, тикмечилик менен кызыгып, дизайнерлик өзүмдүн кесибимди дагы мындай өнүктүрүп, өстүрүп жаткан дагы мезгилим. Өзүм Турцияда көбүнчө контракт менен болуп жүрөм, өздөрүңүздөр билесиздер. Ошонун биякта менин апам жардам берет көп жактан. Кийим жактан, ошонун дагы бир 2-3 өзүмдүн компаньондорум бар, кийим боюнча тиккен боюнча. Ошо. Основном вот это все өзүм колум менен да жасалгалайм. Аз көрөсүздөр. Үстүңүздөгү бул шөкөлө. Тажыбы, шөкөлөбү деги эле өзүңүз азыркы образыңызды кантип тааныштырар элеңиз? Бул кыргыздын оймо чиймеси бар көйнөк экен, бирок мен ушуга дейре көрбөгөндөй стилистикада жасалыптыр. Эми бул кандай дизайнер бай Лира Севен деп өзүмдүн линиямды ачкандай да болдум деп айтсам болот. Бул шөкөлөнү буга чейин силер көрбөсөңүздөр керек. Анткени бул өзүмдүн идеям, өзүм ойлоп тапкам. Көп учурларда люстраны карап туруп эле бир идея келген да. Анан көп баягы кыздар Бразилиянын деле сулуу кыздарын көрөсүздөр го. Эмне үчүн биз ушундай кийбейбиз деп карап калам да. Анан ойлоп турсам, шөкөлө, шөкөлөнү модерн кылыш керек. Да, жаңы ноу-хау кылыш керек деп баягы өзүмдүн идеям менен ойлоп тапканда кербезим. Ошо. Апаңыз Алтын эжеке, кызыңыздын ар демилгесин колдоп келесизби же айрым учурда жок деп койгон дагы күндөр кездешеби? Бул жашоо карама каршылык менен өнүгөт да. Экөөбүздө дайыма спор мындай. Болуп турат. Болуп турат. Бирок чыгармачылык. Да, чыгармачылык. Кээде ойлоп калам, мен ушунчалык бактылуу апа болушум керек деп. Менин кызымдын 5 в одном, даже 7 в одном деп орустар айткандай 7, да. Анан эркек балдарга 7 өнөр артык аздык кылат деп коет, а бирок мен кызымдан ушул өнөрдүн баарын көрөм да. Ырын да чыгарат. Тынч турбайт да бул иши. Кээде мен мындай бир өзүнчө бир башка нерсеге эметип баратканда, мамуля, давайте вот так сделаем, да, экөөбүздө спордон башталып, анан давай элечек, ак элечек апалар деп чыгып атат. Мама, давай шөкөлөнү реклама кылабыз. Айта кетер сөзүм бар. Мисалы майрам бар. Ак элечек майрам бар, калпак майрам бар, жоолук майрам бар. Эмне үчүн шөкөлөнүкү жок? Эмне үчүн? Ушунчалык майрамга биз бай мамлекетпиз. Эми дагы бир майрамды кошуп койсо андан деле кыйынчылык жок болотпу деп ойлойм да. Анткени деген шөкөлөнү кимдер кийген? Жаш кыздар кийген чынбы? Сулуу, да, аттан аткан. Мен да күйөөгө чай элекмин чын айтканда. Аны ойлоп атам да, сулуу кыздар көбүрөөк болсун. Ошондо даже пати чөкөлө патисын кылса кандай болот эле деген ойлор да жаралат менде. Анан, может, идея сунуштап жатам да. Сиз башкаларга окшобогон, мисалы, бул жерден биз перс элинин элементтерин да алсак болот окшойт. Шыктандырууну кайдан алып атасыз? Анан Түшкө кирет. Түшүнгүздөр. аян аркылуу. Сиз ушундай кадамдарды баягы ишке ашырууда, ушундай долбоорлорду ишке ашырууда, деги эле өзүңүздү алып жүрүүдө, бул дүйнө менен өзүңүздү баягы таанытууда биз коомчулук көнбөгөн, биздин акыл ченемизден сырткары болгон долбоорлорду ишке ашырып жүрөбүз. Сырларыңызды дагы алсак болот, азыркы дизайнерлик жумушуңузду дагы коркпойсузбу? Анан мындай сизде чек жок болгондой
сезилет да сиз үчүн? Чек болбойт деп ойлойм. Анткени өзүм негизи кызыгып, ар дайым бир нерсенин үстүндө иштеп отурганды жакшы көрөм. Бир аз иштебей калсам эле өзүм депрессияга кирип кеткендей да кебетем бар да. Анткени деген, мисалы бир 2-3 шөкүлү бар, 1 айлык убакытты кармаган. Түндө, күндө. Анткени мен түн ичинде уйкум келбейт. Көбүнчөсү түн ичинде отуруп алып жасай берем. Бул бүт негативди кетирет. Бүт ушунакай нерсем творческий адамдар, мы же любим ночью сидеть дегенде ошо. Анан көбүнчөсү баягы 24 саат дегендей любой идеялар келсе жасап отура берем. Туура айтасыз. Келиңиз анда сиз айтып калган ушул идеяларыңыздын жыйынтыгын көрбөйлүбү азыр? Биздин суйкайган сулуу бийкечтерибиз сиздерди күтүп атабыз. Анда музыканын коштоосунда Бул линейканы аталышкан деп болот биз көрө турган азыр. Дизайн by Lira Seven деп айтсак болот. Дизайн By by Lira Lira Seven. Seven. Lira Seven'дин эмгегине таандык кийимдер линейкасы назарыңыздарда. Комментарийлер бересизби? Бул көрүп жаткан Көп колдошот деп ойлойм, айтам. Анан Сваровский таштар менен жасап чыккам. Үстүндө фатаны коштум. Бул көйнөк деген өзүңөр билесиз, бул аябай популярный болду бир четин. Королевский бархат менен жасалган. 500-дин тегерегинде таштар бар, чапталган. Бул болсо кызыл көйнөк идеяда внезапным образом келди десек болот. музыканы Да. Бул роза шөкүлөбүз. Бул дагы бир жарым айды кармады окшойт. Отуруп алып шашпай кийип отургандай. Көйнөктөр да сизге таандык, э? Да, көйнөктөр бар. Мен идеям, кээ бирлерди мен өзүм тиккем, кээ бир көйнөктөрдү апам жардам берип мага. Бул шөкүлөнү эң биринчи чыккан шөкүлөм ушул. Бул да мен өзүм идеям. Бул шөкүлө болсо Малайзияны мага эстетип турат эмнегедир. Анткени эгиз да. Мунараны Билсеңиздер керек. Петронас ошо. сиздин биринчи ак костюмуңуз Бразилия элементтерин камтыгандай сезилип атат да. Чындыгында эле бул ар улуттун этникасы бул жакта топтолгондой. Болсо болушу мүмкүн, анткени өзүм баягы саякаттанган жакшы көрөм. Көп мамлекеттерге чыгабыз. Кез-кезде апам менен чогум баягы путешествуем дегендей. Ошол моменттерде бир көтө бир идеялар келип кетет. Ушунун баары эле камтылып отуруп эле бир күн эле отуруп туруп эскизден чийип тартып калам. Кыргыз патентке да патенттеген эмелерим бар, ошо кийимдерим. Ошентип отуруп чыкпат. Апакеси айтсаңыз, сиз мына ушул кооздуктарды жаратууда сиздин ролуңуз кандай? Сиз мисалы кайсы жеринен жардам берип, кайсы жеринен жол көрсөтүп дегендей өзүңүздүн идеяларыңызды дагы айтып турасызбы? Бул жерде айткым келет, бул биздин папабыздын, атабыздын атасы ушундай уста киши болгон экен илгертеден. Ал кишинин өзү көзүп кетти. Ошол генден калган болуш керек деп ойлойм. Мен жактан болсо тикмечи жага кеткен болуш. Биздин династия, менин апамдан баштап эжелерим азыр бардыгы аты чыккан эмелерде, дизайнерлер, тигүүчүлөр. Ошондон калган болуш керек деп ойлойм. Бул киши ошо ыр жагынан кетип эле чыгармасын дагы өркүндөтө десем бияка демет. Кызыгып кетти да. Да. Ошол анан аябай сүйүнүм. Бул жагын өтүп кетсе кыз балага деген бул аябай абдан керектүү өнөр деп ойлойм да. Туура айтасыз. Чындыгында Лира сизди көрүп туруп, сиздин чыгармачылыгыңызды, мына ушул тикмечилик өнөрүңүздү байкап, деги эле адамга чек жок жана чекти койбош керек деген жыйынтыкка келесиң да. Сиз балким айрым телекөрүүчүлөр көрүп атат, балким өзүн чектеп аткандар болсо, негизи эле сиз ушундай адам катары кандай бир оюңузду билдире алат элеңиз? Ушул сурооңузду мен бир аз абстрактный түрдө көрүп жатам. Менин оюмча таланттуу адам токтобош керек. Эч качан. Ошол. Эч качан токтобош. Алга, токтоп калса эле бүттү. Анда прогресс болбой эле регресс кетет да. Дагы бир жолу эсиңизге салабыз. Эфирибиздин
алгачкы коногу болуп бүгүнкү таңкы мейман төрүбүздө Лира 7 болду. Ырчы гана деп жүрсөк көрсө шөкүлө образдарындагы көрсөттү бизге коштоочусу, жандоочусу, Алтын апасы, Алтын Туюкова менен биргеликте келди. Азыр болсо биз Лира 7-н дагы бир ырчылык өнөрүнө чогуу назар салабыз.